таза адам жоқ. Баяғы эле карта bir колода. О, Садыр жаман, Садыр мырзаны да жамандады. 120-нын 110-у только бизнес катарында келишкен. Мамлекетте эч кимсе ойлогон эмес. Сиздин симпатия кылганыңыз барбы? Бар, бирок айткым келбейт. Сервердин ачкычы кимдин колунда ошолор чечет. Биринчи вице-премьерликти сунушташты. Уку Масадыковду 2 саясат, 3 саясатты ойногон деп. Ошондо президент дагы, премьер дагы, кабинет дагы ноль экенин көрсөттү. Кээ бир айтат, онду иштеген, бул ЦРУга иштеген адам деп. Кыргызстанда тышкы саясат жок. Матраимовдор ошолордун кишилери талкалап атат дегенде айтканбай барбайсыңарбы? Жаакка чапкандай көрсөттү да Кыргызстандын бийлигине. Бизде, мен ойлойм, бир да президент экс-президенттик наамга татыктуу эмес. Мына мен мамам. Абдан жакшы. Келиңиз сапа. Мамам 90га келип калды. Колго көп тийбейт, тияка кетет, бияка кетет. Эң чоң саясий кеңешчигим үйдө. Ушунча сага жетет. Калганы элге болсун деп да. Талатбек мырза, биз менен маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Мына үстүбүздөгү жылдын октябрь айындагы окуялардан кийин сиз маалымат каражаттарына интервью берип, азыр Кыргызстанда саясий күчтөр, тараптар бир диалогко келиш керек экендигин белгилеп аттыңыз да. Андан кийин дароо эле сыртка чыгып кеттиңиз окшойт, баягы өзүңүздүн иштер менен. Эми кайрадан Кыргызстанга келгенде сиз менен сүйлөшкөнгө убакыт таптык, сиз да таптыңыз. Анан айтыңызчы, ушул 2 айдан ашуун убакыт болуп калды. Бүгүн Кыргызстанда өзгөрүүнү байкап атасызбы, жокпу? Мындай баягы жаңы тополоң болгондон кийин 5-6, 7 октябрларда, анан кийин ошол 8-9-да келип калдым окшойт мен өзүм бу жерге. Ошондогудан бир аз тынчыды да. Бирок азыр саясий күрөш күчөп баратат да. Саясий күрөш деп айтканым, бул ачыгын айтканда менин өзүмдүн жеке ой пикирим. Саясий деле күрөш эмес го деп. Анткени бир тарапта мынакей Садыр мырза болуп атат. Садыр мырзаны колдогон колдоочулар. Жана экинчи тарапта бу президенттикке койгон талапкерлер, аларды 2-ге бөлсө болобу же 3-кө бөлсө болот да. Бир 4-5 талапкер аттарын айтпай эле коеюн. Булар сөзсүз эмне болбосун каршы чыгабыз дегендер да. Балким дагы бир 4-5-өө өзүлөрүн сынап, бу шайлоодон өтөбүз дегендер да. Аларга мен ойлойм айырмасы деле жок го деп. Анткени бу бир аз эксперимент катарында мындай саясий шайлоодо кандай болот экен, ошону өзүлөрүнүн күчүн карап мындай дебатка чыгып, элдин арасына чыгам дегендер да. Мүмкүн өзүн таанытуу аракети деп. Таанытуу аракетинде. Анан кийин дагы бир группасы бар, аларга мен ойлойм даяр соодалашканга. Атайын чыгып, анан кийин аягында ким келбесин, анан кийин ошол президент, жаңы президент менен соодалашканга. Ошондуктан 3 группа деп атасак болот да. 3 группанын ичинде менин өзүмдүн жеке көз карашым бир 2-3 киши, жаш кишилер да, тазараак деп ойлойм да. Бирок алардын тажрыйбасы жок да, мындай чоңураак саясатта. Калгандары анча мындай күчтүү талапкер деп айта албайм да, менин өзүм жеке көз карашым. Ошондуктан бу жанакы бир 4-5 биригип алып сөзсүз Садыр мырзага каршы болгондордун дагы максаты, себебин дагы мен түшүнүп атам да. Анткени алардын аркасындагы турган күчтөр бу акыркы 30 жылдын ичинде Кыргызстанда мындай отурукташкан, жайгашкан саясий күчтөр да. Эми капа болбосун, таарынбасын саясий лидерлерибиз 29-30 жылга жакындап калды. Советтер Союзу ыдырагандан кийин мына бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан айтканда таза адам жок. Таза адамдар деп айтканда мен такыр таза, эч бир коррупцияга илинбеген,
чыныгы өкмөткө иштеп берем деген жан дили менен ушул мамлекетибизге иштейбиз деген чоңдор жок. Башкача айтканда ушул президент болом деген амбициясы бар талапкерлердин арасынан сиз таза деп эч кимди көрбөй турасызбы? Мен ойлойм бир такыр саясатта болбогон бир аз бизнесмендер бар экен. Эми саясатта болду болгон жокму, өкмөттөгү иштеген жаш кишилер бар экен. Эми биздин системаны өзүңүз көрүп атасыз. Өкмөткө кирип, сен бир аз орчундуу постто болсоң, начальник отдела болосуңбу же департаменттин башчысы болосуң, сөзсүз коррупцияга илингенсиң сен. Анткени бүтүн система, мамлекеттик бийлик башкаруу ушул мамлекеттик ведомстволордун баардыгы, министрликтердин баардыгы бүтүндөй коррупцияда. Ошондуктан биз 17-жылда, мисалы мен шайлоого чыкканда айтканбыз, тазалаш керек, иллюстрация кылыш керек деп да. Анан кийин биз баягы эле карта, бир колода, ошону эле алмаштырып, анан кийин биягынан чыгарып, бу шестерка бу чыкпай, муну чыгаралы. Эми семерка муну чыгарып коелу. Булар билинип калды бу жака. Ушундай болуп атат да Кыргызстандын ичи. Анан кийин бардыгын 100% күнөөлүү деп айта албайсың. Бирок мындай чечимдүү нерселерди өкмөт тарабынан ушул чечимге киришкен адамдар бардыгы эле аралашкан. Бардыгы аралашкан. Тазасы жок. Анан кийин чечимге аралашпагандар биз билбейбиз аларды. Алар өзүнүн жумушун жасап, өкмөт министрликте болобу, ошолор көтөрүп баратат да жумушун жасап. А бул саясатка аралашып бир аз көрүнгөндөрдүн бардыгы. Ошондуктан мына азыр күчтөр айтып атпайбы, "О, Садыр жаман", Садыр мырзанын да жаман деп атат. Мен ойлойм, булардын ою конституция деп атат да, демократиядан качып атабыз деген себепти айтып атышат. Бирок негизги себеп көпчүлүгү, мына биз интеллигенция деп атабыз. 30 жылдан бери ушу приватизация болду, менчиктештирүү. Ошондо бирдемени жулуп калышкан адамдар. Ар бири. Бирөөнүн гостиницасы бар, бирөөнүн рестораны бар, бирөөнүн курорту бар, санатория, бирөөнүкү үй курган, саткан да. Анан кийин коркуп атышат да булар. Анткени 10 жылдан бери, өзгөчө акыркы 10 жылдан бери жоопкерчилик дегенди унутушту да. Эч жоопкерчилик жок. Парламентке киргендердин 120-нын 110-у деп айтса болот, балким андан да көбүрөөк. Только бизнес катарында киришкен, мамлекетти эч ким ойлогон эмес. Ашып кетсе 10го жакын депутат бар, чыныгы мамлекетти ойлогон депутаттардан да. Калгандары бизнес. Алар дагы ушул коррупционный системага кирген адамдар. Башкача айтканда, сиздин оюңуз боюнча парламенттик система башкаруу бул өзүн актаган жок, Актаган жок. Мен 2010 жылы 10 жыл мурун жаңы ушул система курулганда берге келип Роза Исааковна менен сүйлөшүп отурдук. Эмне болуп атат мамлекетте деп да. Анан ошондо мен биринчи жолу өмүрүмдө Кыргызстанда интервью бергем. Вечерний Бишкекте бар болуш керек, архивден карасаңар. Ошондо айткам. Парламенттик система биздин коомго эрте. Мен парламенттик системага каршы эмесмин. Бирок коом даяр эмес. Элдин билиминин деңгээли даяр эмес да. Сиз 10 жыл мурун көргөчтүк кылдым деп ойлойсуз анда, Ошондо айткам, бул иштебейт. Бирок эми тандады эл. Добушун берди. Эми аракет кылыш керек. Аракет кылып бардыгыбыз, саясий күчтөр, өкмөт, жарандык коом бардыгыбыз аракет кылып, эми ушул парламенттик системаны бир аз өнүктүрүп, биздин Кыргызстандын коомуна, биздин элге ылайыкташтырганга аракет кылыш керек деп мен пикиримди айткам. 16 жылы ошол маалда президент Атамбаев болчу. Ушундай өзгөртөм, тиги бугулам дегенде дагы мен каршы чыккам. Айткам туура эмес. 20-жылга чейин келишимге кол коюлган. Өзгөрбөйт деп. Баш мыйзам өзгөрбөйт деген ооба. Өзгөртпөгүлө деп интервьюда бергем 16 жылы. Бу туура эмес кылып атат деп да. Президенттик бу подход туура эмес деп да. Анткени 10 жылга деди, 10 жыл аракет кылыш керек болчу. Чыныгы иштейби, иштебейби биздин мамлекетте бул жаңы конституция. Бирок иштебегенин далилдеди да. Мынакей 10 жылдын ичинде эч кимиси мына парламенттик деген адамдар дагы, парламентский системаны колдогон адамдар дагы мен ойлойм көнүп калышты. Алар
парламенттен кыйкырышат, көчөдөн кыйкырышат, эл арасында мына биз интеллигенц деп, бирок жоопкерчилик жок. Ошол сонун биз эчтекеге жооп бере албайбыз, кыйкырабыз. Бизде мындай пресса жана сөз эркиндиги бар деп да. Эч кандай кыйынчылык. Уурдаган нерселердин баардыгы бар мамлекеттин ичинде. Ошону менен кем эле дегенде бир 3-5 миң доллар айына алышат. Кандай система болбосун, жакшы татынакай жашап атышат да. Элди ойлогон жок. Элдин көпчүлүгүн ойлогон жок да. Анткени карапайым эл, айылга барсаңыздар, районго барасызбы, областка барасызбы, алардын турмушу такыр башка. Азыр мына карап көрсөңөр, мына сезип көрсөңөр элди. Айтып атпайбы, бул ким? Сонун жашап атат, бул бизди талкылагандар деп да. Бул сонун сүйлөйт экен, билими бар экен, булар талкылаган. Мамлекетте иштеген, булар ууру. Анан кийин элдин жалпы ой пикири азыркы маалда. Садыр мырза бизден чыккан деп да. Ушундай кыйынчылыктарды көрдү, абакка түштү, ушундай болду. Демек бизди колдойт деген сезимде кетип баратат да көпчүлүгү. Кээ бирөө тааныйт, кээ бирөө тааныбайт. Бирок элдин үмүтү пайда болуп атат да. Ушул жерден сурайынчы, мисалы сиз президенттик башкаруу системасын колдоп жатасыз, ачык эле. Бирок ошол эле учурда мындай прогрессивдүү адамдарбыз дегендердин дээрлик көпчүлүгү президенттик башкаруу системасы менен диктатура орнойт кайрадан деген жүйөнү келтирип атышат да. Анда бизге бүгүн кайсы башкаруу өзүнүн натыйжасын берет деп ойлойсуз? Тура, бул президенттик башкаруу менен жанакы диктатордук башкаруунун ортосунда айырмачылык аз эле да. Бирок мына тарыхта карап көрсөңүздөр, эл аралык деңгээлде кайсыл гана мамлекет болсо болсун, өнүккөн мамлекет только команда административный башкаруу менен өнүккөн да. Анан кийин барып акырындан либералдаштырып, анан кийин биз демократия кылабыз, парламенттик система кылабыз деп мына акырындан ошого келишкен да. Биз эчтеке өнүгө элек. Мына 10 жылдын ичинде башаламандык болуп атат. Бирөө бир сунуш кылат, экинчиси сунуш кылат. 30 премьер-министр эч кимиси жооп берген жок. Канча президент болду, алар да жооп берген жок да. Мына могу азыр туткунга түшүп түрмөгө. Кайта чыккандардын баардыгы саясий себептердин баардыгы. Кылмыш эмес да. Бирок кылмыш ар биринин аркасында бар. Текебаевди отургузганда айтпады, менден интервью алышканда сиз кандай деп ойлойсуз? Мен айттым, бул саясий деп да. Саясий себептер боюнча отургузду деп да. Бул коррупцияга алынды дейт да. Текебаев чыныгы аныкталып, ошол коррупцияга алынса, анда мен айттым, бүтүндөй баардыгы ошондой коррупцияга илинген. Мындан да чоң коррупцияга илинген. Президент баш болуп баардыгы. Ошондуктан азыркы себеп саясий деген да. Мынакей азыр Атамбаев отуруп атат, ал дагы саясий. Премьер-министр экөөнү отургузду, жанакы Сапар Исаков менен анан Жантур Сантыбалды. Алар дагы саясий маселе. Бирок аларды сөзсүз 100% таза деп айта албайсың. Анткени бүт система ошондой болгон да. Бүтүндөй система. Ички иштер министрлиги, УКМК, коопсуздук комитет, налоговый, салык, бажы, баардыгы да, баардыгы илинген. Даже регистрационныйга барасың, ушу кичинекей домкомго барасың, баары бир акча беришиң керек да. Мен ошону 17-жылы дебатта айткам. Мына мен мамлекетке келгениме 15-16-17 жыл, 2,5 жыл болгон да. 14-тün аягында келгем да. Кайерге барбадың? Сот системасы бардык жерде акча менен. Сен өзүңдүн укугуңду коргош үчүн акча беришиң керек да. Бүтүндөй бардыгы закон боюнча сенин пикириң туура болсо дагы, позицияң туура болсо да, баары бир акча бермейин, соттун чечими чыкпайт. Бул эмне сиздин оюңуз боюнча президенттик башкаруу системасы оңдойбу? Президенттик башкаруу системасынын негизги маселеси бир адам, ошонун командасы жоопкерчиликти алыш керек да мойнуна. Анан кийин мен ойлойм, баш мыйзамга жашыш керек. Сөзсүз президент болобу, премьер болобу, депутат болобу, министр болобу, кандай ситуацияда кандай жоопкерчиликке тартылат деп да. Эч кандай жанакындай экс-президент деген болбош керек. Бизде мен ойлойм, бир да президент экс-президенттик наамга татыктуу эмес. Бирөө дагы.
Биринчи президенттен баштап мына бүгүнкү күнгө чейин эч кимиси чыныгын айтканда мындай ичинде инсандык адамгерчилиги бар болсо айтат эле, жок, рахмат, кереги жок, мен жөнөкөй кыргызстандыктардын арасында эле жашайын деп да. Пенсиясын берсин бираз, балким бираз персональный пенсионер сыяктуу. А бул статус башка өлкөлөрдө барбы, жокпу? Кээ биринде бар, кээ биринде жок. Бирок көпчүлүк мамлекеттерде жок андай экс-президент деген статус. Бирок ошол эле учурдачы, мисалы, президентке биз чексиз бийликти беребиз деп атпайбызбы? Анан президенттин колундагы рычагтары дагы көп болуп атпайбы? Мына сиз айткан эле УКМК, башкы прокуратура, мисалы, УКМКнын алдындагы АКС бардыгын коркутуп, үркүтүп алып атат деп атат да. Анда бул институттарды президенттиктен алып чыгыш керекпи, жокпу? Механизм болуш керек да. Өзүнчө механизм болуш керек. Мен ойлойм, мисалы, сот системасы сөзсүз президентке карабаш керек да. Эгемендүү болуш керек. Көз карандысыз сот системасы. Сотту эл шайлаш керек. Муну дагы биз 17-жылы программага жазып чыкканбыз. Шайлаш керек, өзүнүн жумушун аткара албаса, шайлаган эл кайта укугу болуш керек, аны чакыртып, бул сот болбойт деп да. Депутаттарды да ошондой болуш керек да. Анан кийин бул УКМК мамлекеттин. УКМКны мисалы президенттин кол астында калыш керек, бирок АКС деген болбош керек президенттин кол астында. АКС деген көз карандысыз бир орган болуш керек. Кээ бир мамлекеттерде айтат спецпрокуратура деп коет да, с особыми полномочиями деп. Же спецкомиссия с особыми полномочиями деп. Латин Америкада бар. Ошол тажрыйбаны колдонуп, АКС алып койсо бүттү. Бу ички иштер министрлиги менен коопсуздук комитет саясатка киришпеш керек. Булар өзүнүн жумушу бар, коопсуздук. Мунун баары баш мыйзамда жазылыш керек, Албетте жазылыш керек да. Ошондой механизмдерди караштырсак, анда президент өзүнүн жумушун аткарат. Анда ажыдаар болбойт. Анда кишини үркүтпөйт. Карап атпайсыңарбы, азыр УКМКнын подвалында ким отурат? Балким экстер отурат, анан кийин пара алгандар отурат. УКМКнын жумушу эмес да бу. УКМКнын жумушу башка. Чалгындоо, терроризм, коопсуздук маселе да. Ошону аткарыш керек, эртеден кечке иштеп. Алар болсо бүттү. Азыр негизги УКМКнын жумушу бизнесмендерди караш керек, кимде көбүрөөк акча бар. Ошолорду бир аз коркутуп, бүркүтүп акча алыш керек. Банк системадан карайт, кандай переводдор келип атат, чоң переводдор бар же жок. Анан кийин бирдеме табат. Анткени бизде бүтүндөй система коррупционный болуп калбады. Табыш оңой эле да. Сен кааласаң да, каалабасаң да ошондой система илинип каласың да иштесең. Мына бизде кичинекей бизнес, анан кийин орто бизнес деп айтып атпайбыз, малый средний бизнес деп да. Ошолор гана балким өзүнчө иштешип, бир аз салык төлөйт. Ошондо да алар дагы аракет кылат да, салыкты асыраак төлөп, анан кийин тигилер менен сүйлөшкөнгө, жанакы проверяющий орган да, налоговая инспекция, тиги ар кайсы органдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылышат. А чоң бизнесмендердин бардыгы өкмөт менен чырмалашкан. Чоң бизнес кантип өтөт бу жерде? Өкмөттөн сени колдоп, сага подряддарды берсе, өкмөттүн чоң бизнес. Демек, чоң бизнестеги бардыгы коррупцияга аралашкан адамдар. Ошондон булардан биз тазаланбайынча өкмөт жылбайт. А тазалаш үчүн буларды сөзсүз бирөө жоопкерчиликти алыш керек мойнуна. Анан кийин дагы бүтүрүп коеюн да, парламенттик система. Парламенттик система жакшы, бирок келечекте мамлекет бутуна туруп алгандан кийин, анан кийин өнүксө парламенттик система болот. Азыр парламенттик система мына биздин элибиздин деңгээли түшүнбөйт парламенттик система. Демократия деп айтып аткан кишилер түшүнбөйт демократия эмне экенин. Кантип алып келесиз демократия? Анан кийин эң негизги акыркысы демократиянын түпкү, эң негизги бул боло турган нерсенин ушул эмесе демократия тартип болуш керек да. Тартип жок, кандай демократия? Бизде демократия деп эле сөз колдонуп аткан. Тартип жок. Тартип болсо демократия башталат. Тартип жок. Айтыңызчы, мына президенттикке талапкер 18 киши болду. Анан ошолордун ичинде сиздин симпатия кылганыңыз барбы? Бар, бирок айткым келбейт. Билесизби эмне үчүн?
Буга чейин мен өзүм катышпагандан кийин айткам, эмне үчүн мен катышпайм деп да. Анткени бул процесс туура эмес деп мен айткам. Азыр дагы айтып атам. Процесс болгондо бул иштин жүрүшүбү? Жүрүшү. Анткени жаңы бийлик менен сүйлөшкөндө да мен айткам, туура эмес болду деп да. Закон боюнча жагабы сизге, жакпайбы закон. Ушул закон негизинде шайлоону өткөзүңүз. Парламенттик шайлоону. Кимге айткансыз? Садыр Жапаров мырзагабы? Эми жаңы бийликке дейин да. Айткам, ушундай болуш керек деп да. Каалайсызбы, каалабайсызбы бул закондун негизинде, ошондо закондун легитимдүү бул талаага келесиз деп да. Анан кийин бул президенттик шайлоону өткөзөсүз. Анан кийин барып конституционный кеңешти түзөсүз. Анан кийин конституционный кеңешти түзгөндө кем дегенде 6 ай же 1 жылга чейин жакшылап талкуулаш керек. Атактуу юристтерди алып келиш керек. Жарандык коом болуш керек, саясий күчтөр болуш керек, оппозиция, кимиси болбосун. Анан кийин жанакы Советтер Союзундагы маалдай агит бригадалар барыш керек. Районго, областка түшүндүрүп бериш керек. Телевидение, радионун колдонуш керек. Эл түшүнүш керек. Кайсыл системадан кандай позитивдүү, негативдүү тараптары бар экен. Кайсыл мамлекеттерде кандай тажрыйба болгон экен. Өнүккөнү, өнүкпөгөнү. Ошонун баардыгын түшүнгөндөн кийин анан кийин референдум кылгыла деп мен кеңеш берген. Ошондо референдумда бир гана долбоорду бербегиле, ушул гана долбоор деп да. 2-3 долбоорду бергиле. Президенттикте бергиле, парламенттикте бергиле. Анан кийин ар кайсынысын да аралашмасы, айырмасы жок. Анан кийин эл чыныгы референдумда добушун берсин. Чыныгы берсин дегеним, ошондо дагы мен сунуш бергем. Бизде азыр шайлоого барганда бюллетенди урнага салып атпайбы? Ошондо маалымат дароо серверге кетип атат да. Сервер ЦИКтин колунда. Же өкмөттүн колунда, кимисинин бар өкмөт да. Ачкыч, сервердин ачкыч ошолорун кандай каалагандай кылышат да. Мынакей президенттик шайлоо болбоду 17-жылы. Атамбаев президент өзү айтпадыбы? 3% эле мен кылдым деп да. Туура. Мен ойлойм, өзү мынакей административный ресурсту колдонуп, ушунча акчаны колдонгон президент, мына азыр отставкага кеткен президент. Мен ойлойм, ашып кетсе бир 18-20% бар болчу. Андан ашык болгон эмес. Добуш. Бирок 54-50 канча процент кылып шайлап коюшту. Бул сервердин ачкычы кимдин колунда, ошолор чечет. Ошондой болбос үчүн сунуш бергем жаңы бийликке. Бир серверди Москвага койгула, бир серверди Нью-Йоркко койгула, ООНго. Бир серверди Брюссельге койгула, штаб-квартира, европейскийдиги. Бирөөнү Пекинге койгула. Дароо параллельно кетсин серверге бүт маалымат, добуштуку. Анан кийин эч ким бура албайт. Ошондо силер аныгы кимге мынакей парламентке шайладыгы? Парламенттик. Бирок аны талкуулаганда бу биздин жашоо турмушка, биздин элибиздин аң сезимине, менталитетке жараша кылгыла деп да. Анан кийин ошол долбоор менен чыгыш керек деп да. Ошол долбоорду алып, ошол баш мыйзам болуш керек. Ошондо эл аралык коом айтат, чыныгы мынакей либеральный, демократический подход болду деп да. Биз бурмалаган жокпуз деп. Ошого даяр болушуңар керек. Бул саясий атаандаштык. Элдин баардыгы колдосун десеңер ушундай кылыш керек деп мен айткам. 10 канчанчы 12-чи, 11-чи, 13-чү октябрда чогулуп сүйлөшкөнбүз. Ошол мен өзүмдүн көз карашымды айткам. Момундай болуш керек эле. Анан кийин болгон жок. Мен айттым ошондо дагы. Мен душман эмесмин. Бирок мен колдобойм. Анткени туура эмес жол болду деп да. Башкаларды да колдобойм. Анткени алардын да жолу, көз карашы башка да. Ошондуктан мен өзүмдүн пикиримди айттым. Бул процесске катышпайм деп да. Жакшы айткан, мындай чыныгы айтканда, жакшы мындай отуруп сүйлөшүү болду да. Президенттик шайлоого катышпагандыгыңыздын дагы бир себеби жогорудагы экен да, ушул жаңы бийлик деп калдыңыз, бирок аты жөнүн атаган жоксуз. Бирок мындай кулуарларда сизди Садыр Жапаров мырза менен жолугушкандыгыңызды, ал киши ал түгүл мындай жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматты сунуштагандыгын айтып жүрүшөт, бирок сиз баш тарткан экенсиз.
Эми бул албетте сиздин баягы эл аралык иштериңизге байланыштуу болсо керек. Сизде баягы келишимдериңиз бар да дегендейчи. Анан эми мына президенттик шайлоо бүтсө, бийлик толугу менен легитимдешкенден кийин сизге мындай мамлекеттик кызмат сунуштаса, келип жардам бергенге даярсызбы, жокпу? Албетте. Кыргыздын жараны болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин, кыргызстандык болгондон кийин өз элиңе, өз жериңе иштегенге даяр болушуң керек. Мен дайыма даярмын. Чыныгы жолуктук. Жолукканда сунуш болду. Жакшы мындай сый менен, урматы менен отуруп сүйлөштүк. Чыныгы жылуу мындай сүйлөшүү болду. Аябай жылуу, эч кандай кыйынчылыгы жок. Мен ошондо айттым. Менде эки себеп бар деп. Биринчи себеп ушу өзүмдүн контрактка коюп иштеп аткан жумушум. Эл аралык коомдордо контрактты кол коюп жоопкерчиликти алсаң, кем дегенде жарымын аткарышың керек. Анан кийин чыдап кетип калсаң, кийин бербейт да андай контракттарды жумушту. Анан кийин мен такыр эле пенсияга чыктым деп кара деп айта албайм. Анткени келечекте кандай болот ким билет. Бир, ошондуктан муну аткарышым керек. Экинчи, мен азыр кирсем дагы, макул деп кирсем дагы мен жардам бере албайм. Анткени эл аралык коомго легитимсиз болуп калдыңар деп да. Мен кандай кылып жардам берем? Хорошо, мен тааныштарга телефон чалайын. Кээ бир өкмөт башчыларын билем. Айтат, рахмат, эми таарынба, бул саясий чечим деп да. Кандай кылып жардам берем деп да. Качан келе аласыз, качан жардам бере аласыз деп сурашты. Мен айттым, кем дегенде 4 ай, ашып кетсе 6 айдын ичинде дагы келип сүйлөшөлү дедим да. Отуруп сүйлөшөлү. Бирок мен гарантия бере албайм. Сөзсүз мен иштейм, же сөзсүз иштебейм деп да. Ошол бир өзүмдүн жанакы милдетимди аткарайын, анан кийин келели да көрөлү. Кандай болду? Анткени бул кээ бирөө, мына көпчүлүгү азыркы өзгөчө мына парламенттик шайлоону көрсөтпөдү. Биз демократ дегендер, жанакы батыштын көз карашын карагандардын баардыгы бул тополоң чыккандан кийин баардыгы чуркашты. Ээлеп калайын деп да. Бир креслону ээлеп калайын. Бүт партиясын да унутту, ишылып. Бул саясатчылар жөнүндө айтып жатасыз да, туура. Ошондуктан мен андай эмесмин. Мага аябай чоң деңгээлде постту сунушташты. Жардам бериңиз деп да. Мен айттым, жок. Бул премьер-министрлик эмеспи, сыр болбосо? Сыр болбосо, биринчи вице-премьерликти сунушташты. Мен айттым, жок, кабыл албайм деп да. Азырынча мына себебим ушул деп айттым. Мен өзүм жана орустар айтат, орус тилинде айтканда последовательный деп да. Мен эч качан көз карашымды тияка секирип, бияка секирбейм да. Туруктуу өзүмдүн позиция бар. Позиция, ишенген позициямды акырындан ишке ашырууга аракет кылам. Мен айттым, кабыл албайм азыр деп да. Тарынбагыла. Мен каршы эмесмин, колдой албайм, легитимдүү эмессиңер, ушул маселе чечилсин, мен дагы өзүмдүн маселемди чечейин, анан кийин кайта кайрылып бурулалы ушул маселеге деп да. Демек, келип жардам бергенге даяр экенсиз. Бирок мен айттым, азыр дагы даярмын. Кокустан эме болсо дедим, мындай кеңеш катарында 24 саат телефон чалууга дедим. Анан кийин кээ бирөө ар кандай сөз таркатып атпайбы, ошол маалда айтканда, бул Куу Масадыков деп да. Орустар менен сүйлөшүп алды, азыр бияка түртөттө өзү келет деп да. Мен айттым, андай ушактарга көңүл бурбагыла. Кокустан шек санасаңар же маалымат келсе мага эле чалгыла. Мен түз кишимин. Мен 2 саясат, 3 саясатты ойнобойм деп да. Болгонун айтам. Бирок айтыңызчы, сиз үчүн мындай мамлекеттик кызматтын чоң кичинеси, мааниси барбы дегеним, сиз өзүңүздү кайсы кызматта гана көргүңүз келет да? Билесиңерби, мен ойлойм, азыркы маалда, өзгөчө азыркы маалда бул чечим кабыл ала турган пост болуш керек да. Анткени сен чечим кабыл албасаң, анда бул командаң туура эмес адамдар болсо дагы иштешпеш керек да анда. Анткени жумушка барам деген киши президент болобу же премьер болобу, ошол менен сүйлөшүп отуруш керек. Кайсыл максаттарды коебуз, кантип ошол максаттарга жетебиз. Мына момундай жолдор болобу? Болот. Мындай жолдорду кабыл албайбыз деп да. Могу туура эмес нерселерди такыр чыгарыш керек деп да. Ошого макулдашсак, анткени шарты болуш керек да. Анда барып иштеш керек. Анан кийин жөнөкөй эле мага пост берип койду деп барып постко отуруп алып, анан кийин эчтеке кыла албай, бүтүндөй система баякыдай эле коррупционный система менен кете берсе, тууган туушкандар, тааныштар келип
пара берип, анын кызыгы жок. Мен сөзсүз бирдеме болом деген оюм жок. Бирдеме болсок, пост алсак анда ишти ашкарып аягына чыгарыш керек. Башкача айтканда, чечим кабыл ала турган кызматка барышыңыз керек дагы, команданы жеке өзүңүз топтогонго мүмкүнчүлүк берилиш керек деп ойлойсуз. Мен ойлойм ооба. Жок дегенде негизги постторго мен тааныган, мен билген, тажрыйбасы бар, билими бар, таза адамдар деп мени ишенген адамдарды коюш керек да. Анан кийин сен премьер-министр болсоң дагы тегерегиңде баардыгы жанакы мурунку эле системадан ошол эле көз караш, ошол эле тажрыйба менен болгон балдар болсо да иштебеш керек. Туура. Анда кой рахмат деш керек да, өзүбүздүн жумушту жасай бериш керек. Сизди жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайлоолор болгондо дагы мындай коомчулук абдан күттү да. Масадыков мырза ким менен кошулат болду экен, же өзүнүн бир саясий партиясын түптөп, же мурункусу менен барат болду экен деген сыяктуу пикирлер абдан көп айтылып жатты да. Менче сизге куда түшкөндөр деле болсо керек, бирок эмнеге барган жоксуз? Эми ачыгын айтканда, өткөн президенттин системасы такыр ишенич жок болчу да. Мен 100% эмес 1000% билгем, булар акча менен сатып алат деп да. Мени колдогон биздин саясий партиядагы колдоочулар, жана мен менен бирге иштешкен кишилер айткан, кой, кириш керек, сөз барыш керек деп, көбү барыш керек деп айткан. Мен айткам, жок, барбаш керек деп да. Бу сиз анализ жасап көрдүңүз да? Анализ жасап көрүп туруп айткан, болбойт деп. Анан кийин андан беш бетер жанакы коронавирус келип калды, июль болчу да, илмал. Аябай такыр жаман жагдайга туш келдик да, элибиз, коом, мамлекет. Ошондо президент дагы, премьер дагы, кабинет дагы ноль экенин көрсөттү элге. Такыр жок экенин көрсөттү дагы. Бизде бийлик системасынын жок экендигин далилдешти алар. Эчтеке кыла албастыгын көрсөттү. Ошондо мен кайрылуу жасагам. Азыр президент парламенттик шайлоону токтоткула, жылдыргыла, акча жок болуп атабы, ошол каражатты шилте эмеге колдонгула деп да, коронавирус менен күрөшкөнгө. Азыр элибиздин ден соолугу, элибиздин өмүрү бизге эң негизги нерсе деп да. Боло берет. Кээ бир айтып баштады, жок, конституция жок, тигиндей мындай. Мен закон болобу, конституция болобу элге жазылган нерсе. Аны өзгөртүү ушундай кырды алда болот мүмкүнчүлүк. Ошону кылгыла дагы, анан кийин кийинирээк болсун деп да. Кайрылдым. Бу социалдык тармактарда, пресса аркылуу кайрылдым. Мен өзүм кайрылуум бар да, эмеде. Анан айттым, анан кийин өткөргөндө мындай шарттар болуш керек деп да. Албетте мен билдим эч ким саткарбайт экенин. Бирок ошол маалда ошондой жагдай болгон, сөзсүз чыгып айтыш керек эле да. Бирок андан кийин дагы, ага чейин дагы мен 100% ишеничим бар болчу. Булар сөзсүз акча менен кетет деп да. Ошондой эле болду аягында. Кийин анан кийин мени колдогондор айтышты, сен туура кылыптырсың деп да. Мен айттым, силер көрүш керек, анализдеш керек, эмне болуп атат мамлекетте, кандай болот экен деп да. Азыр биздин мамлекет чакан эле кичинекей. Анан кийин анализдеш оңой эле. Анан кийин бу Бишкектин ичинде сүйлөшпөш керек. Бишкектин ичинде ким бар? Саясий күчтөр топтолуп аткан. Саясий партия деген жок бизде такыр. Мен кээ бир айтчу, бизде эки партия сөзсүз мындай жакшы партия, Атамекен менен СДПК деп да. Мынакей Атамекенге кошулгандар мага айтпады шайлоодо. Биз ойлодук эле Атамекен дагы мындай партия экен деп да. Бир 4-5 киши келди, калгандары бүт акча менен кире баштады дейт да. Ошо кошулган адамдар айтты мага. Калгандары акча менен кире баштады деп. Бул эмне саясий партия бу? Саясий партия деген түшүнүк жок Кыргызстанда. Саясий партия деген түшүнүк жок болсо кантип биз парламенттик системаны колдойбуз? Айтыңызчы. Мен каршы эмесмин. Өнүксүн мамлекет. Адамдарда бир аз түшүнүк пайда болсун. Билим өйдө жогору болсун. Анан кийин курсагыбыз ток болсо элибиздин, тынччылык болсо, ар кайсы бул айыл чарба, бул экономика иштеп турса, анан кийин силер барып сүйлөшкүлө. Кандай кыласыңар? Булар азыр тим эле кыйкырык. Тим эле кыйкырык да. Кээ бир айтып атат, батыш системасы момундай тигиндей. Батыш системасы туура, уялбаш керек, үйрөнүш керек батыш системадан. Үйлөнө турган бизге ылайыктуу нерсени.
Бирок батыш системада болуп аткан нерсени 100% копиркадан бияка кылып коюш иштебейт ал. Мисалы, эми 7-чи чакырылыштын шайлоосун бул жаз деп белгилеп жатышат. Кайрадан ошо парламентке келүү оюңуз, ниетиңиз барбы? Болсо, азыр сиздин аркаңызда мындай саясий күчтөр барбы? Бар. Азыр дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Албетте, бул легитимдүү болгондон кийин бут система, бул шайлоого, парламенттик шайлоого балдар даярданат, сөзсүз. Мен өзүмдүн көз карашым мен алигиче чече элекмин. Анткени парламент биздин мамлекетте өзүнүн ордуна келе элек да, мындай орчундуу бирдеме кыла турган парламент. Анан кийин барып эртеден кечке отуруп, ошол жерден чай ичип, анан кийин сүйлөшүп, анан кийин добушуңду сатып, мага кызыгы жок да. Бирок эми партиялык, жалаңына партиялык тизме менен эмес, бир мандаттуу округтан да шайлоо болот деп атышпайбы эми? Эгерде баш мыйзам өзгөртүү киргизилип калса анда өзгөрөт да. Өзгөрөт, эми ошого ылайыктуу көрүш керек да. Жаңы жанакы баш мыйзам өзгөргөндөн кийин кандай болот экен да. Анан кийин ошого жараша чечим кабыл алабыз. Чечим кабыл алыш керек да. Бирок биздин топ, биздин саясий топ ар кайсы күчтөр менен дагы сүйлөшүп атабыз, анткени биригиш керек. Сөзсүз мен ойлойм, Кыргызстанда кайсыл партия болбосун, мен антпейм да, бул партиядан экен деп да. Партиянын ичинде да ар кандай таза адамдар бар. Анан кийин ошол позитивдүү күчтөр деп мен эсептейм да. Ошолор сөзсүз биригиш керек. Биригип анан кийин чыгыш керек да. Жакшы конструктивдүү оппозиция катарында чыгыш керек. Сиз мындан бир топ мурунураак бир маек куруп отурганда айттыңыз эле да, ушул саясаттан түңүлдүм депчи, ушунчалык көңүлүңүз кайт болуп турган учурун байкадым эле. Бул өзгөчө 2017-жылдагы президенттик шайлоодон кийин болсо керек да. Ооба. Азыр ошол эле оюңуздасызбы? Ошол эле оюмдамын. Ошол эле оюмдамын, бирок мына жагдай өзгөрүп атпайбы? Дүйнөдө дагы бул баардыгы өзгөрүп атат да. Ошондуктан эми ушул жагдайга жараша кадам кылыш керек да. Анан кийин аябай көп кишилер ишенип турганда сен кылгын деп жардам беришим керек. Бирок түңүлгөнүм өткөн жок. Анткени Кыргызстандын саясаты өзгөрө элек. Өзгөрөт деген ниетте болуп атат. Өзгөрөт деген үмүт мына элде пайда болуп атат да. Карапайым элде. Биздин саясатчыларда жок. Кимисин албагыла. Тарынбасын. Кайсыл күч болбосун, баардыгы бир жеринен биягынан же тиягынан иленген адамдар да. Анан кийин эле бекер эле мына биз демократпыз, тигиндей мындайбыз деп да, батышты колдогондор бар, Россияны колдогондор бар, анан кийин исламдык күчтөр бар, ар кайсылары да. Бирок биздин мамлекет тазаланмайынча мамлекет курулбайт. Ошондуктан эң негизги система мынакей Садыр Мырзабулову кимиси азыр утуп чыгат. Бирок албетте мындай анализдеп көрсөңүз, Садыр Мырзанын талапкерлери көп болуп атат да азыркы маалда. Мен ойлойм, утуп калабы деп да. Кимиси болбосун, ийгилик каалаш керек. Ичимен да, ошондо ошол киши сөзсүз биринчи тазаладуудан башташ керек да. Сөзсүз. Бу иллюстрация болмоюнча биз өзгөрбөйбүз. Кайта эле баягы эски кишилерди алып келсек, биз чыга албайбыз. Иллюстрациянын дагы мындай механизмдери так иштелип чыгышы керек, сөзсүз түрдө. Анткени эл аралык тажрыйба да бар. Мына Латин Америкада иллюстрация болгон, бу Азияда, Түштүк Азияда, Түштүк Чыгыш Азияда мамлекеттер бар. Кандай кылып иллюстрация кылышкан? Кылыш керек анын баардыгын. Бизге ылайыктуу жол менен кылыш керек. Анан кийин дагы бир нерсе айтып кете турганым, 17-жылы айттым эле, азыр дагы кайталат. Кыргызстандын эки гана жолу бар. Же биз кыргыздар, кыргызстандыктар кечиримдүү деп айтып атпайбы? Биз сөзсүз баардыгын кечиришибиз керек. Баардыгын. Биринчи президенттен баштап, мына акыркы отставкага чыккан президент. Бирок эч кимиси экс-президент деген эмеге ээ болбош керек. Статуска жок болуш керек да. Бүтүн менден сураса, мисалы, мен айтмакмын, уурдаганы менен кечирил деп. Карабагыл. Анда жаңы барактан башташыбыз керек болот да. Жаңы барактан баштап, сөзсүз таза күчтөр келип, технократ адамдар келип, мамлекетти көтөргөнгө мүмкүнчүлүк да бар, потенциал дагы бар. Анан кийин жок, биз закон негизинде
Биз күнөөлөйбүз, буларды соттойбуз, булардан жанагы ар кайсы сөз тилимде бурулбайт деген, кустурабыз деген сөзгө да. Ошондой кылабыз дегенсе, анда баардыгын бирдей. Сен муну мага каршы эле ушуну кылам, анан кийин бул менин тууганым эле же бул тагам эле же бул кудам эле деген болбойт. Анда биринчи президенттен баштап, мына Кытайда болбодубу? Ошондой кылыш керек баардыгын. А бул өтө орчундуу, өтө мындай кылдаттык менен кылбаса, эл таптакыр бөлүнүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биздин мамлекеттин келечеги үчүн, мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн мен ошондой сунушту колдойт элем да. Кечиргиле. Бирок бир шарт менен. Эч кимиси ушул мурун саясатта болгон уурулар, коррупционерлер, президенттер, балдары, небере, чөбөрөсү 10 жылга чейин эчтекеге, жок кем дегенде 10 жылга чейин бийлик башкаруу системасына жолобош керек. Анан кийин кайта эле акчасын колдонуп, биягынан же тиягынан тоскоол кылам десе, анда сөзсүз талкуулаш керек да. Ошондой гана шарт менен кечиримди бериш керек. Айтыңызчы, мына сизди айрымдар баягы мындай орусиячыл көз карашты колдогон саясатчы деп жүрүшөт да. Анан азыр эл аралык коомчулукта Кыргызстандын баягы стратегиялык өнөктөштөрүндө Кыргызстан боюнча алардын пикири, ою кандай? Эми ачыгын айтканда мен кээ бирде таң калам да. Мен айтат бу Орусиянын ФСБнын проектиси деп айтат кээ бири мени. Кээ бири айтат ООНдо иштеген, бу ЦРУга иштеген адам деп да, кээ бири. Кээ бири эми аз кимге иштегенсиз анда? Айтат да, бу талибандар менен сүйлөшүү жүргүзгөн бу радикал деп айтат да кээ бири. Эч кимиси мени колдобойт. Батыштагы аларга иштеген эмесмин, мен өзүмдүн милдетимди аткаргам ООНдо. Чыныгы. Мына азыр менен иштешкен кишилерден да сурап көрсө болот да. Мен дайыма өзүмдүн принципиалдуу позициямды айтып келгем. Орусия да колдобойт. Орусия колдосо, мен 17-жылы келмектим бу жерге. Орусия колдосо. Эч кимси колдогон эмес. Бирок менин көз карашым Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын мына биздин стратегиялык партнерлор деп айтып атпайбызбы? Бу Евразиялык экономикалык союз бизде. Анан кийин ОДКБ, анан ШОС бар да. Ошолордун арасында эң негизги Кыргызстан тегерегинде кошуна мамлекеттер. Бизде 4 мамлекет бар. Биринчи кадам дегенде эл аралык мамилелерде Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай. Ошолор менен мамилени чечип, жакшы жасаш керек да, дайыма. Түшүнүш керек бири-бирин, сыйлаш керек, бири-бирибиздин кызыкчылыгын билиш керек. Анан кийин маселе чечилгенде мындай жакшы деңгээлде, мындай бири-бирибизди түшүнүп колдогондой деңгээлде да. Анан кийин андан башка албетте Орусия болуп атат бизде. Бирок Орусиядан менин көз карашым коопсуздук маселе боюнча, жана военно-технический деп атпайбыз, ошондой маселелер боюнча сөзсүз алардан башка бизге жардам эч ким бере албайт. Ачык эле айтайын. Батышта келип жардам бербейт, бизди коргобойт. Кытайда келип жардам бербейт, бизди коргобойт. Бир гана коргой турган бизди сүйүп коргобойт орустар. Алар да мажбур түрүндө. Биздин Орто Азия мамлекеттери Орусияга жакын да. Бизди дестабилизация болду, аларга да өтүп кетиши. Ошондуктан алардын да кызыкчылыгы, биздин да кызыкчылык. Ошондуктан мен ойлойм, бу ушул маселелер боюнча албетте Орусия менен биз стратегиялык партнер катары иштешибиз керек, бири-бирибизди түшүнүшүбүз керек. Бирок финансы, экономика тарабынан мен ойлойм альтернативдүү жолдорду колдонуш керек. Сиз Кыргызстандын тышкы саясатындагы алган багытын кандай баалайсыз? Келечекте биз эмнеге өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек деп ойлойсуз? Дегеле бүгүн Кыргызстан тышкы саясаты барбы? Кыргызстанда тышкы саясат жок. Болгон да эмес. Парадокс анда. Парадокс. Анткени биздин тышкы саясат барып акча сурамай. Же барып кол кармашып мен президентмин деп айтып коймой, башка эчтеке жок. Биздин тышкы иштер министрлигин карап көрбөйсүңөр, эмне кылып атат? Таарынбасын менин кесиптештерим. Элчиликтерди карап көргүлөчү. Же протокольный жанакы кызматын кылышат да, депутаттар келет, министрлер келет, ошолордун үй бүлөсү менен келгенде ошолорду машинага отургузуп алып, ресторанга алып барат же дүкөндөргө алып барат. Жер көргөзөт.
же виза. Бүттү, башка эчтеке жок. Канча жылдардан бери Тышкы иштер министрлигинин аткарган жумушу ошол. Башка департаменттерин жаап койсо болот эле. Протокольный служба менен гана консульский калган, башка эчтеке жок. Анткени тышкы саясатты чечим кабыл аткан президенттин жанындагы тышкы бөлүмү да. Ошолор каалаганын муну коесуңар дейт. Анан кийин биздин дипломаттар эми 100% дипломатты да күнөөлөгөн болбойт, бирок биздин айлык да аз, мүмкүнчүлүк да жок. Алар анан кийин ойлойт, эмне кылсак деп да. Анан кийин айлык аз болуп, эмне кылсак дегенин бардыгы мелкий спекулянт болуп кеткен да. Дипломаттык паспортту колдонот, дипломатический статустагы жанакы машиненин номерун колдонот дагы, бардыгы спекулянт болуп. Бардыгы эмес, эми жаш балдар, кээ бирде посолдор да киришет да ошого. Жок дегенде өзүбүздүн кичинекей айлыгыбызга дагы кошумча бирдеме болот деп да. Туура эмес да бу, туура эмес. Ошондой нерсеге аралашкан дипломаттардын бардыгын тазалаш керек эле, дароо. Анткени биз өзүбүздүн элибиздин, мамлекетибиздин бул жүзү болуп атабыз тышта. Анан кийин бизде мына Англияда болгон нерсе, Европада болгон нерсе, алардын полициясы айтат, карабасаңыз, булардын дипломаттары эмне кылып атат деп да. Дагы бир маселе жөнүндө сиздин пикириңизди билгим келип атат. Мына коррупция деп калдыңыз. Бул мамлекеттик бардык схемада тереңдеп орноп кеткен деген ойду айттыңыз да. Матраимовдор маселеси боюнча сурайын деген, мына Америка Кошмо Штаты Магнитскийдин тизмесине, кара тизмеге киргизип койду. Бул кыргыз бийлиги үчүн мындай сыноо же ойлонууну чакыра турган көрүнүш болуп эсептелеби, жокпу? Мен ойлойм, бул Американын ошону кылган кадамы, чечими албетте туура, албетте туура. Бир жагынан Кыргызстанга бул меле жаака чапкандай эме болду да. Мына көрдүңөрбү, силер эчтеке кыла албайсыңар деп да, көрсөттү да Кыргызстандын бийлигине. Силер өзүңөрдүн системаңарда ушундай нерсени, көзүңөрдүн астында турган нерсени чече албай койдуңар деп да. Демек, силер күрөшө албайсыңар деген бул бир шилтем. Намек деп коелу. Намек эмес, эми жирный намек деп атышпайбы? Эл ал деңгээлде көрсөттү да, силер эмне кылып атасыңар? Силер эчтеке кылган жоксуңар, мына деп да. Экинчи, мен ойлойм, бизге жардам бергени. Мындай болбосо, анда мен ойлойм, биз дагы эле кете бермекпиз. Анткени ошол система азыр да иштеп атат. Ошол система иштеп атат. Өзгөрө элек. Ошону тазалап чыгыш керек полностью. Анан кийин жалаң гана Матраимов эмес. Бул биринчи президенттин маалында башталган нерсе. Ошондон бери келип атат. Бирок ал маалда балким ошол жердеги иштеген адамдардын бир аз кыргызча айтып коет, алкымы деп да, мындай бир аз скромныйраак, төмөнүрөөк, анан кийин деңгээли бир аз жогорулаак болчу да. Ошондо кол салганда да алар эки колду салбай, балким бир аз салып урдачу да. Система болуп келген. Болуп келип бардыгына тараткан. Президентке чейин жеткен ошонун бардыгы. Биринчи президент өзү болбосо дагы тегерегиндеги үй бүлөсүнүн кишилери. Экинчи президент көбүрөөк салды. Анан кийин революция болду, биринчи, экинчи революция. Анан кийин мен ойлойм, Роза Исаковна келди, убактылуу президент болуп да. Ошо 18 айдын ичинде башка маселелер болду да. Бирок ошол бийлик көбүрөөк турганда алар дагы бары бир кирмек да. 18 айдын ичинде башка маселелер менен алек болуп, мен тазараак ошол убакытты айтса болот да, тазараак бир аз башаламандык үчүн. Бирок алар келгенде жанагы айтып атпайбы, жана мародерство, банковский ячейка деген ошолор болгон экен, аныкталса, демек алар дагы киришкен да. Андан кийин Атамбаев келди. Атамбаев маалында аябай көтөрүлдү да. Кимиси болбосун, мынакей азыр бажыдагы иштеген адамдардан сурап көрсөңүздөр, өзүңүз. Ким болбосун, сонун жакшы деп айтсаң, демек бирөө $100 урдаса, мындай салыштырмалуу айтам да, бирөө $50 урдаган, бирөө $25 урдаган. Анан өнүгүп барып, анан кийин Матраимов болсо карады дагы, тегеректе ойлоду. Вообще оңой эле турбайбы деп да. Анан кийин бардыгын отургузуп дагы, мен ойлойм, ар бирине ай сайын өзүнүн жанакы порциясын бере баштады. Киришпегиле, мен өзүм гана бүтүрөм, силер эч кимиңер кирбегиле. Анткени мен ошо Атамбаевдин маалында
бизнесмен балдар чыркырап келип айтышкан, ай момундай болуп атат, бизди таптакыр талкалап атат деп да. Матраимовдор ошолордун кишилери талкалап атат дегенде айткам, ай барбайсыңарбы? Прокуратурага баргыла, же ГКМБге баргыла десем айтат, ай биз барсак айтат, жок, биз бажаканага киришпейбиз деп да. Атамбаевдин кезинде болгон нерсе. Анан кийин азыр айтып атышпайбы кээ бир саясатчылар Атамбаевдин тегерегинде иштегендер. Биз аны билген эмеспиз, же биз аракет кылганбыз деп. Эч ким аракет кылган эмес. Өнүгүп, анан кийин Жээнбеков келди. Жээнбеков болсо келгенде эле мен ошондо айткам. Өзүм бир 6 айча күттүм. Сунуш болобу же болбойбу деп да. Сунуш болгон жок. Мен ойлогом, мындай түзүүрөөк адам окшойт, отуруп сүйлөшүп туруп, анан кийин кандай кылып жардам бере алабыз деп да. Болгон жок, анан кийин мен өзүм жумушум менен кеттим. Мисалы, азыр ошол эле Матраимов боюнча, азыр Садыр Жапаров, анын командасы мындай саясий чечим кабыл алгандыгын айтып атышат да. Ушуну менен эле аягына чекит коюлуш керекпи, же ошол коррупционерлер менен күрөшүүнүн бир өзгөчө мындай рецепти барбы? Жана мен айтып кетпедимби? Бардыгын токтотуп кечирип коюш керек. Мамлекеттин казынасына ошол экономикалык зыянды кайтарыш керекпи анда, же жокпу? Жок, анысы менен кошо кечириш керек. Бүт кечириш керек деп мен айтып атпайм. Ошондо эл кечиргиле да унуткула. Таза барактан баштайлы, таракты. Таптаза. Бирок таза адамдар келсин деп да. Жок, ага бара албайбызбы? Анда 2 миллиард сом ал кичинекей эле чекеси аягына чейин чукуш керек. Жалаң Матраимов эмес, Матраимовдун тегерегиндегилердин бардыгын, ошол кездеги президенттерди, ошол кездеги премьерди, ошол кездеги УКМКнын башчысын, ошол кездеги шопурларды, ар кайсылардын бардыгын чукуп чыгарыш керек. Азыр карабайсызбы, эмне болуп атат? Эч ким чукуй албайт, кой. Бул биягында тууганым бар эле, бул биягында бирдеме бар эле. Айырмасы жок да, закон чыныгы иштесе, сиз бир адам дейин да, $1,000 урдадыбы же $100 миллион урдадыбы эмеси беренеси бир. Бирок бөлүктөрү башка да, биринчи, экинчи, үчүнчү часть деп кетет да. Закон иштеш керек. Ошондуктан мен айтам, тазалайбызбы? Анда мындай эмес, жанакы элге көрсөтүп коюп 2 миллиард деп да. Анда сөзсүз. Бирок жаланган ал эмес. Аны менен бирге ал жалгыз эчтеке кыла алмак эмес. Бүтүндөй система, прокуратурада иштеген ошого, Финполда иштеген ошого, УКМКда ошого иштеген, МВДде ошого иштеген, налоговый системада бирге болгон, премьер-министрдин аппараты да калган, президенттин тегереги бардыгы алышкан, бардыгы. Анан кийин жок, мен билген эмесмин, мен бул ушундай ууру экен, бул саясат, риторика деп коет да. Ошондон качышыбыз керек. Ошондуктан муну чукуй берсең, бул мен таластык экен, бул жаллабаттык экен, бул өзүм тагам экен, бул кудам экен деген кыргыз кичинекей элбиз да. Ошондой башталат да. Ошондуктан эң оңою менин көз карашым. Бир катуу шартты коюп туруп, бардыгын кечирип туруп бар. Жолобойсуңар, саясатка киришпейсиңер. Бирок кайта аракет кылып, бирдеме тоскоол кылам десеңер, анда аягына чейин талкуулаш керек да. Мына азыр пандемиянын таасири дүйнөнүн өлкөлөрү сыяктуу эле Кыргызстанга дагы түздөн түз таасирин тийгизип жатат. Экономикалык жактан акыбалыбыз өтө начар, тышкы карызыбыздын көлөмү өсүп кетти, анын мына кульминациясына жеттик дегендечи. Эми жыл жаңырат. 2021 жылы бизди эмнелер күтөт? Биз ушул акыбалыбызды кантип оңдой алабыз? Бул президенттик шайлоодон кийинки баскычтар кандай болуш керек деп эсептейсиз? 5 жыл мурун болсо, же 10 жыл мурун болсо, мен айтат элем кыйыныраак болот деп да. Азыр ушул коронавирус болуп, ковид. Мен баягы интервью бергенде айттым орусча, Кыргызстанга тиешелүү эмес, бул чоң саясий проект деп да. Бул чоң транснациональный компаниялардын жумушу да, дүйнөдө болуп аткан. Переформатирование деп айтышат да. Бизде 2 жыл ашып кетсе, 3 жылга жетпеген убакыт калды, дүйнөдө бардыгына. Эмнеге калды? Бул такыр финансы системасы өзгөрөт да, цифровойго кирет. Ошондо азыркы система санарипке өтөбүз дегендей. Анан кийин ушул мамиле, мына могу акча алмашпай, карыздардын бардыгы 0 болот да. Ошондуктан азыр ушуну колдонуп калыш керек да. 2,5-3 жылдын ичинде мүмкүнчүлүктү колдонуш керек. Биз кичинекей мамлекет, артта калган мамлекет, азыр чыныгы жакшы инновационный деп айтып атпайбызбы, жаңы IT технологиядагы бу эмелерди, жолдорду колдонсок, биз тез
алдыга чыгып кетишибиз ошондой мүмкүнчүлүк колубузда бар. Мындай өзүнчө жаралып калды да, ошону колдонуш керек сөзсүз. Аны колдонбосак анда бүттү. Анда түбөлүккө калдык, ушул деңгээлде түбөлүккө калабыз. Ошондуктан бар болгон 1,5-2 жыл деп ойлойм да. 3-чү жылга Кыргызстан үчүн 1,5-2 жылдын ичинде сөзсүз жаңы инновация, жаңы IT технология, айыл чарбаны бүт ошол система боюнча жаңы бүт дүнүйө өтүп атпайбы жаңы системага. Ошого ылайыкташтырып биз дароо азыр башташ керек да. Бул эски системаны калтырыш керек. Ошого жаңы таза команда керек, технократ балдар керек. Менин тууганым эмес, менин таанышым эмес, таза балдар, жанакы билимге ээ болгон балдар. Кээ бир тармактарда жашыраак балдар болуш керек. Кээ бир тармактарда бул тажрыйбасы бар кишилер болуш керек. Анан кийин биздин дагы жаңы кадр саясатын айткым келип атат да. Мен кээ бирде таң калам. Келет 30 жаштагы бала министр кылат. 30 жаштагы баланы министр кылганың гений болсун. Кантип министр кыласың сен? Бу жашоо тажрыйбасы жок кишини кантип сен министр кыласың? Бир жылдын ичинде жакшы министр болобу же жаман министр болобу? Түшкөндөн кийин кандай жумушту сунуштайсың? Анан уже аң сезими такыр өзгөрүп калды да. Мен министр болгом дейт. Мына азыр 33 жаштагы жаш бала премьер-министрдин милдетин аткарып атат. Эртең түшөт мисалы. Аткарылабы жумушун же аткарылбайбы башка бирөөгө келсин. Буга кандай жумуш сунуштайсың? Айтат, мен премьер-министр болгонмун деп да. Эл менен сүйлөшө албаган адамды кантип айтасың? Ошондуктан кадр саясатында сөзсүз. Мен ойлойм, жаңы батыштагыдай, мына батышта сонун бала экен тиги бу деп койгондо, бизде андай система жок. Биринчиден. Анан экинчиден мен ойлойм, эл арасында сүйлөшө турган адам болуш керек. Жашоо турмушту көргөн адам болуш керек. Сөзсүз, сен гений болсоң дагы биринчи төмөнкү деңгээлде иштеп, бир жыл болобу, экинчи жыл дагы деңгээлде иштеп, сынаш керек да, кадрды өстүрүш керек, мурунку схеманы колдонуш керек дейсизби? Сөзсүз, кээ бир тармактар бар, айтиден башка. Сөзсүз көтөрүш керек. Анан кийин бирөө келет, капитанды дароо полковник кылып ачат. Бирок азыр ушундай тенденция болуп атпайбы? Эскилер 30 жыл Кыргызстанды башкарып ушул акыбалга алып келгендер кетсин дагы жаңы муун келсин депчи. Анда биз жаңы муунду жерип койгон болбойбузбу? Эскилердин арасында тазалар бар да. Таза аксакалы болобу, көк сакалы болобу, орто жашта болобу, тазалары дагы бар. Бирок чоң деңгээлде иштеген эмес, бирок тажрыйбасы бар адамдар да. Аларды колдонуш керек сөзсүз. Эгерде сиз мамлекеттик жогорку бийликке келип кала турган болсоңуз, сиздин аркаңыздан да ошондой командаңыз барбы азыр Кыргызстанда сиз көрүп, багып жүргөнү? Негизги багыттарда бар. Бардык багыттарды айта албайм, бирок негизги тармактарда бар. Сыртта жүрсөңүз деле байкап жүрөсүз. Кем дегенде бир 2-3 адам бар, ошол тармакты, ошол эмени көтөрүп, иштеп кетет турган, орто жашка келип калган, кээ бирөө жогору жашка келип калган адамдар бар. Тажрыйбасы да бар, билими да бар адамдар бар. Бирок бу тилекке каршы 30 жылдан бери иштешкен, өзлөрүнүн жумушун жасашкан, бирок аларды эч ким колдогон эмес. Анткени алар таза. Алар жанакындай схемаларга кошулган эмес да. Эгерде сиз үчүн мисалы ким президент болуп бийликке келет, мааниге ээби, эмеспи? Сиз келип ага жардам берип кызматта иштеш үчүн. Мен ойлойм, ким келбесин президенттикке, анын кадамы мага маани да, биринчи кадамдар. Бу адам чыныгы таза адамдарды алып келип, чыныгы таза команданы түзөм десе, албетте жардам бериш керек. Мага айырмасы жок. Эркек киши болобу, аял киши болобу, же Садыр мырза болобу, же дагы башкасы болобу, айырмасы жок, жардам бериш керек. Биздин мамлекет, анын мамлекети эмес, биздин мамлекет. Сиз мындай принциптериңизге толук туруп иштеп кете аласыз, Кыргызстанда мисалы тууганчылык, байланыш, шарт дегенде сүйлөшпөмөш керек. Менде андай жок. Тууганчыл тиги бу деген. Мен мурунтан бери айтып келгем да, өзүмдүн бир туугандарыма, жолдошторума айткам, кокустан иштеп койсак, биринчи тазалануу силерден баштайбыз деп да. Өзүбүздүн кишилерден биринчи башташ керек тазалануу. Анан кийин кадам-кадам башкаларга барабыз деп. Бу эң негизги принцип деп да. Мага айтпаш керек эч ким, бу өзүнүкүн тийбей башкаларды баштап атат. Биринчи өзүмдүн эң тегерегиндегилерден башташ керек. Бул принцип сөзсүз.
Дайыма болгон өзүмдүн оюмда, дайыма аягына чейин чыгам деп мен ишене алам. Бирок ким болбосун президент, Кокустан мен өзүмдүн милдетимди аткарып, анан кийин сүйлөшсөк, момундай шарттар менен иштейли, момуну кылалы деп, бири-бирибизди түшүнүп, анан кийин сүйлөшсөк, албетте. Анан Кокустан киши жок, момундай деп, кийин сүйлөшкөндөн кийин дагы жок, момундай кылам десе бүттү, анда Айылнайын аман бол, мен мындай иштеше албайм деп мен чыгып кете берем. Анткени мага жөнөкөй эле отуруп, жөнөкөй постто ээлеп, креслого отуруш мага максат жок. Андай менде эч кандай амбиция да жок. Биринчи адам болом, же экинчи болом, же 10-чу болом деген да амбиция жок. Анткени сиз баардык посттордо иштеп, мындай деңгээлиңиз эл аралык масштабта өстүңүз да. Мен ошол өзүмдүн деңгээлим өсүш үчүн баардык жөнөкөй офицерден баштагам. Региондон баштагам. Департаментке келгем. Анан кийин политический директор болгом. Кол астында иштеген ар кайсы мамлекеттердин жарандары болгон. Алардын билими, аң сезими, менталитети башка. Сөз табыш кыйын. Англис тилинде сүйлөшөбүз баардыгыбыз. Бирок кээ бирөөбүз тамашаласаң, ал туура эмес үчүн таарынып калат. Анын таарынганы бизге тамаша. Ошондой нерселерди дагы, картаңы да бар, жашы да бар. Анан кийин мамлекеттер бар, мен америкалыкмын, мен канадалыкмын, англиялыкмын деп да тоотпогондор болгон. Алар да баш ийген. Анан кийин таптакыр жалкоо элдер да болгон. Алар да баш ийген. Иштеген адамдар да болгон. Менден сураса эми айткым келбей жатат. Мен тандайт, кайсын тандайт элиң десем айтмак. Могу мамлекеттен сөзсүз иштейт. Могуларды албаш керек деп да. Анткени булар иштебейт деп да. Буларды кеңешчи катарында алсаң болот деп да. Эми 15 жыл тажрыйба. Туура. Көрүп түшүндүм да кандай кылыш керек. Анан өзүбүздүн элибиздин арасында кыргыздар бир тилде сүйлөсөк, каада салтыбыз бир болсо, маданиятыбыз бир болсо, тарыхыбыз, динибиз, тилибиз дегендей да, кыргызстандыктар оңой да. Туура. Мына мен мамам. Абдан жакшы. Келиңиз апа. Жакшысызбы? Келиңиз. Кел. Кел отур бу жерге. Апа бул шаарда турат турбайбы? Бу жерде турат да, ушул үй мамабыздыкы да, ошол апабыздыкы. Ушул жерде турат да. Апа сиз уулуңузга абдан жакшы билим, тарбия берген турбайсызбы? Колдон келишинче тарбияладык. Менде 3 уулу 2 кыз бар. Атасы болсо ветеринарный врач болгон. Мен болсо мугалим. Колубузда 2 кемпир, 1 чал бар эле. Ошолордун да тарбиясы болду. Анан биздин да тарбиябыз болду. Буларга балага ала була кылбайт экен да ата-эне. Баарына бирдей тарбия берет. Анан кийин чоңоюп келген кезде өзүлөрү тандайт экен. Каяка барыш керек, эмне кылыш керек. Анан эми бул балам жөнүндө айтсам, көп эле мактап да жиберем го мен. Мактаңыз Жо мактабай эле койгула. Болгонун айтам да. Эне деген ошол. Эми бул 13-чү мектепте окуду. Мектепте окуп жүргөндө эле бул баягы балдардын ичинде кичине эмерээк болуп жүрдү. Саясатка көбүрөөк. Мектептин класстын чоңу болуп жүрдү. Анан мектептин да чоңу болуп калды, комсомол иштеп. Комсорг болдум да, мектептин комсоргу болуп. Ошондо эле ошондой такшалып, ошентип калган. Анда 13-чү бүткөндөн кийин мен ушундай окуу бар, биз ал окууну да дайым билбейбиз да. Ошол жака барып өтөм деп өзү кетти. Аякта бир тааныш жок Москвада. Өзү барып МГИМОну бүттү да. МГИМОго өзү барды, эч ким коштоп барган жок. Аякта да тааныш жок. Өзү барып өзү өттү. Анан өттүм деп телефондон айтып атпайбы. Анан сүйүнүчүбүз эми укмуш деме. Ошо өзү барып өтүп келсе деп. Ошентип МГИМОну окуду, бүттү. Анан кийин эле аны бүткөндөн кийин эле ушу колго көп тийбейт, тияка кетет, бияка кетет. Тез телефон чалып турат да, бирок байланышып келип кетип турат. 2 күндүн биринде чалат. 2 күндүн биринде. Сиз аябай сыймыктанат болушуңуз керек, уулуңуз менен. Аябай сыймыктанат. Чора жолдоштор да айтып калат. Ой сен. Бир да балабыз тентек болуп, мектептен мындай болду деген дукканыбыз жок. Чоң балабыз өмүр бою аэропортто иштеп жүрүп, ошол жерден чыкты пенсияга.
Уулуңузду эми Кыргызстанга биротоло кел, мамлекет үчүн жардам бер деп айтасызбы? Эми айтаман деле. Мага деле жакшы болгон турат бияка келип иштесе. Укпай жүрөбү анда. Анан эми жок угат го, анан болбой атат го кебетеси. Бул саясат дегенин өзү башкача экен го. Анын үстүнө мына бир азыркы агым эми демократия. Демократия деген өзү көп жакшы эмес экен. Союздун убагында мындай эмес элек да. Биз ошол боюнча калыптырбыз да. Анан бул демократия бизге кичине одоно көрүнүп атат да. Анан күлбөй аткандыр да, келсе келет го Кудай берсин. Биздин үй бүлөдө тартип да, эң негизги тартип болуш керек. Улуу, кичүү деген мындай салтты кармайбыз да. Анан кийин кыргыз тилинде сүйлөйбүз үйдө. Четте көп жүрсөңүз дагы эне тилиңизде кээде бизден дагы мыкты сүйлөгөнүңүз таң калтырат да, чындыгында. Эми ата энемдин берген тарбиясы, анан кийин мына тайенем бар. Ошол бул тайенемдин тарбиясы да. Анткени ушул кичинекей кезинде эсимде бар да. Мен ойлошум, чыныгы апамдын кулагы укпайт окшойт, көзү көрбөйт окшойт деп. Мага айтчу да мектептен келгенде. Балам көзүм көрбөй жатат деп, тайенем да, мамамдын мамасы. Анан кийин, "Могу гезитти окуп берчи" деп да. Анан кулагым жакшы укпайт, катуураак окугум деп да. Кыргызча окутчу. Анан кийин сынган кылычты окутту кыргызча. Дүйнө өмүр Гидем апасанды кыргыз тилинде окуткан да. Мына күнүгө менде жарым саат политинформация бар болчу. Ошондо Правда газетин, Кыргызстан, Советтик Кыргызстан гезитин окуп берчүмүн да. Ленинчил жаш гезитти окуп берчүмүн. Анан кийин отуруп алып жанакы китептерди окучумун. Анан кийин ойлосом кийин апам тарбиясы экен. Билгени да. Бу тыйыл эмес өз. Анан кийин апам да дайыма айтчу. Мына эшикте болуп атасыңар, орус тилинде окуп атасыңар. Бирок үйдө өз тилиңерде сүйлөйсүңөр деп да. Кыргызча. Көчөгө чыкканда кайсы тилде сүйлөсүңөр өзүңөр билгиле деп. Бирок үйдө өз тилиңерди сактагыла деп да. Ошол ата энем дагы, чоң атам, чоң апам дагы өзгөчө менин апам, тайенем да, апа дечүбүз. Ошол апамдын эметкени болчу да. Бардыгыбыз кыргыз тилинде сүйлөйбүз. Эми биздин балдарга андай болбой калды. Кээ бирөө акцент менен сүйлөйт, кээ бирөө жакшы сүйлөй албайт да. Бирок биз аракет кылып атабыз. Сиз мына сыртта көбүрөөк жүрүп атпайсызбы? Анан апаңызга болгон сагыныч, туулган жерге болгон сагынычы дайыма көкүрөгүңүздө жашайт болсо керек, сизде? Албетте. Жашаганда каякта жүрсө да чалып турат да. Анан кийин 1-2 күн кечирип калса, эне деген ойлойт экен, эмне болду? Анан мен айтам да, ой, чалып турбайсың. Чалып ойлатам дейт да, силер көнүп калыптырсыңар, мен бат-бат чалып атып деп. Жок, ар бир адам мен ойлойм, жашыды келгенде, жаш кезде ойлойт экенсиң, эл кыдырам, жер кыдырам деп да, иштейм деп. Тажрыйбага ээ болгондон кийин ар кайсы мамлекеттерде карасаң, жашоо турмуш ар бир мамлекетте өзгөчөлүгү бар, бирок өзүңдүн мамлекетиңен сага жылуу, керектүү, мындай ата мекен деген нерсе жок экен да. Каерде жүрөсүң, көнүп каласың, жаман жерге да көнөсүң. Мына мен биринчи жолу бул Советтер Союзунан кийин биринчи жолу Афганистанга барганда согуш болгон мамлекет айыл да. Ошонун ичине бар, көнүп калгам, мен ойлогом кээ бирде ушу жерде туруп эле көнүп калыптырмын деп да. Бирок жаш келген сайын Кыргызстанга келип, Кыргызстандан айылга барып, бир аз отуруп аксакалдар менен сүйлөшүп, анан кийин ат минип алып бир аз чыгып, мындай кыдырып да, мындай төштүн токойлорду кыдырып. Ат мингенди билет турбайсызбы? Унута эле экенсиз. Жок, ат мингенди 5-6 класста жүргөндө мен апам, тайенем ошо өз айылын алып барып чоң кеминге. Ошол жерде тайекелер бар, алар үйрөткөн да, атты кантип токуш керек, кантип бутун тушаш керек. Анан кийин кантип кой өңөрүп алып келиш керек. Ошонун баардыгын үйрөтүшкөн. Анан кийин ошондо дагы 1 жылдан кийин мен эсимде бар, ошо айылдыктар айтчу, ой, бул шаардык баланы карачы, аттын кулагы менен ойнойт экен деп да. Анткени мен жайдакта мингем атты, мындай да кылып мингем, ошон калган да. Ошону кээ бирде эңсейсиң, келип бир ат минсем экен деп. Анткени мынакей Азербайжанда жүрдүм, Афганистанда жүрдүм, Пакистан, ат минесиң, бирок андай сезилбейт да. Өз жериңде өз мындай жөнөкөй ат, мындай эле кыргыз атын минип алып эле мындай бастырып, же чаптырып, же тас кактатып, аябай жакшы да, мындай жакшы сезим келет. Бул
4-5 классқа кеткенде эле апам жай болду алып кетчү тияка. Кеминге? Апамдын да бир туугандары бар эле да. Дайым атты астына берип коет эле, совхозда иштейт эле. Алардын баары эми өтүп кетти. Ошол жакта жүрүп баарын үйрөндү да. Ошол киши абдан жакшы киши болчу таекебиз. Ошол көбүнчө үйрөттү да. Азыр уулуңуз сизге ошондой мындай саясий маалыматтарды айтып берип турабы? Сиз кызыгасызбы, сурайсызбы? Дүйнөдө эмне болуп атат деп? Дүйнөдө эмне болуп атат мен айтам, бирок Кыргызстанда эмне болуп атат? Мамам айтат мага. Анткени күнүгө эртеден кечке телевизорду карап, гезитти окуйт да. Анан келгенде айтат, могу мындай экен, бу мындай экен деп, кеңешчи катарында апабыз мага кечинде чай ичкенде айтып берет да, өзүнүн билгенин, көргөнүн. Ошондуктан эң чоң саясий кеңешчим үйдө. Сонун экен анда. Анда сиздерге ийгилик каалайбыз, апа. Өмүрүңүз узун болсун, көп жашаңыз. Уулуңузду эми Кыргызстанга биротоло келишин күтүңүз. Жакшы эле болот эле эми. Жакшы эле аракет кылды эле болбой калбадыбы? Эми буюрса дагы алдыда көп жакшы. Дагы алдыда мен да ошентип отурам эми. Менин көзүм өткөнчө келип калса экен деп эле ойлоп атам. Жок, баардыгы жакшы, Кудай буйрса эми апабызга айтып атабыз, апам эми 90го келип калды. Анан кийин шашпай эч жака, дагы балдар чоңош керек. Небере чоңош. Небереси үйлөнүп чөбөрөсү бар апам. О, сонун. Анан чөбөрөнүн дагы бир аз тоюна катышсаң жакшы болот эле деген ойда. Рахмат. Чындыгы булар мындай да, өтө чынчыл. Өтө чынчыл. Себеби менин кайнатам дагы, менин энем дагы ушундай киши болчу. Бирөөгө чынын айтат эле да. Болгондой айтып коет булар. Дипломатия жок болчу да, мындай түз. Анан булардын адаты, менин балдарым баарынын образованиясы бар. Бүт центральный вузда окуду. Столго отуралы, биз министр бололу деп аракет кылбайт да. Болгон иши жөнүндө иштей беришет да. Эгер аракет кылса, министр да болмок булар, анын баары болмок. Ушу болгон жумушту аягына чейин аткарганга аракет кылат эле. Анан бул элге көп жардам берет да булар. Өзлөрүндө акча жок болсо дагы бирөө кыйналып турса, эптеп акча табат, ошолорго берет. Бул мектепте окуп жүргөндө далай балдарды өйдө көтөрдү. Кээ бирлери бузулуп баратканда, кээ бирлери хулиган болуп баратканда алар менен сүйлөшүп бир талай. Анын баарын деле мен билбейм, класс жетекчиси айтат, директор айтат да. Ушундай кылып атат деп. Ушундай болчу бул башына. Элге аябай жардамы чоң да. Өзүндө жок болсо дагы колунда эмнеси бар бере салат. Анан аны кайра сурабайт, булардын адаттары ушундай. Апам айтчу да, тайенем. Балам, колуңду минтип кармаба деп да. Кудай берсе, бу жерден чууруп түшүп калат деп да. Минтип кармабагын. Кудай бир бергенден кийин бере албайт деп да. Демек, катуу болбогун деп да, зыкым болбогун деп. Анан кийин минтип кармагын. Ушунча сага жетет. Калганы элге болсун деп да. Ошол принципти мына бүгүнкү күнгө чейин биздин үй бүлөбүз баардыгыбыз карманып келатабыз. Чоң рахмат анда. Сиздерге ийгилик каалайбыз, бекем ден соолук каалайбыз, апа, оорубаңыз. Ой, рахмат айым. Рахмат, сиздерге да рахмат. Сиздерге чоң рахмат.